Берекелүү Рамазан программасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу Марал радиосунун угуучулары жана Марал ТВ каналынын көрүүчүлөрү, сиздердин назарыңыздарда берекелүү Рамазан программасы. Программаны алып баруучу мен Алтынбек Керимбеков. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы аалымдар кеңешинин мүчөсү жана Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Ибраев Марс устаз. Устаз, бүгүнкү программабызга кош келдиңиз. Рахмат, бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулиллах. Алла Тааланын исминен баштайлы пайгамбарыбызга салават саламдар көп болсун. Рамазан айы куттуу болсун. Алла Таалам туткан орузуларды кабыл кылсын иншалла. Амин. Негизгиси ушул элибизге, журтубузга, жалпы ислам үммөтүнө ушул Рамазан айы берекелүү айлардан болсун. Абдан оор күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Ковид деп айтабыз. Андан кийин дүйнө тынчып айтат, ар кандай табигый кырсык апаттар болуп атат. Мунун бардыгы бүгүн мусулмандар эки бүктөлүп отуруп, чындыгында бардым дуа кылып, бири-бирибизге жакшы тилектерди айтып, пейилдерибизди оңдоп, мына ошол эле учурда ыйманыбызды бекем сактоонун жолун карабасак, жараткан Алла Тааланын бизге бере турган сыноолору мындан ары да катуулашып кетпесин деген Кудай сактасын. Иншалла. Тынччылык болсун дейбиз, аманчылык болсун дейбиз. Рахмат, Аллах разы болсун. Дуа тилектериңизди Кудай Таала кабыл кылсын. Урматтуу бекендештер, мына ушул куттуу берекелүү Рамазан айында барыңыздар Кудай Таала тарабынан убада кылынган пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтып жеткирген улуу куттуу соопторду орозо тутуу менен биргеликте күтүп атасыздар. Мына ошол соопторго баарыбызды Кудай Таала жеткирсин. Рамазан айынын биринчи 10 күндүгү аввалуху рахматун деп, мына ушул Кудай Тааланын райымы, мээрими, рахматы жаап турган ай деп эсептелет экен. Мына ушул жакшылыктарга жетүүнү Аллахым баарыбызга насип этсе экен деген тилектебиз. Бүгүнкү мына ушул учурдан пайдаланып устазыбызга ысырапкерчилик туурасында бизге баяндап өтсөңүз. Албетте ысырапкерчилик бул Куранда Кудай Таала тыйып атат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам тыйып атат. Демек ал анын зыяны жеке адам үчүн болобу, же жалпы коомчулук үчүн болобу, канчалык деңгээлде зыян
андан алыстоо менен кандай жакшылыктарга жетебиз, мына ушул туурасында сөз козгоп берсеңиз. Анан эң алгачкы суроом, ысырапкерчилик деген негизи эмне? Албетте Кудай Таала Куранда аузу биллахи минеш шайтонир раджим кулу вашрабу ва ла тусрифу инналлаха ла юхиббул мусрифин. Кудай Таала жеп ичүүгө албетте бул жерде буйрук иретинде Кудай Тааланын уруксаты жеп ичкиле деп атат. Ошол эле учурда ысырап кылбагыла. Анан Кудай Таала бул жерде ысырап кылуучуларды жактырбаганын, аларды жаман көрөрүн дагы айтылып атат. Ысырапкерчилик бул жеп ичүүдө элеби же андан башка дагы ысырапкерчиликтер барбы? Мына ушул туурасында бир баяндамаңызды баштап берсеңиз. Рахмат, өзүңүз жакшы баяндап айтып кеттиңиз. Алла Таалам ушул аятта айткандай эле, ичкиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыл. Алла Таалам ысырапкорлук жакшы көрбөйт, сүйбөйт деп атат да. Демек, ысырап деген нерсе исраф, арабча бир исраф деген сөз, арабча ал-исраф. Исраф деген эмне десе, Алла Таалам берген бизге неамат деп айтабыз, жакшы нерселердин бардыгын ченемсиз, өлчөмсүз колдонуу дегендей экен. Мисалы үчүн, Алла Таалам берген неаматтары бир эле жеп ичкенге чектелген эмес. Мисалы, ысырап дегенде бир гана жеп ичкен гана нерседен ошол үнөмдөбөстөн аны чени жок колдонуп чачуу дегендей эле эмес. Ошол эле учурда ысыраптын түрлөрү бар. Бүгүнкү күндө ал убакыттын ысырабы бар. Алла Таалам ошол убакытты ченем өлчөм менен берген болсо, ошону эч ойлонбостон баягындай ченем өлчөмсүз эле аны колдоно берүү бар. Мисалы үчүн бош өткөрүү бар, мисалы убакытты. Ошол эле өмүрдүн бул дал өзүнчө чоң бир неамат болсо, анын дагы баягындай максат койбостон жашоо деген бар. Ошол эле кийгенде, жада калса колдонуп аткан буюм теримдерибизде, күнүмдүк жашообуздагы мисалы ошол эле электр энергиясын колдонуубузда, сууну колдонууда, айтор ушунун жашоодогу бүтүндөй баардык биз колдонуп пайдаланып жаткан пайдалуу болгон нерселерди ченемсиз, өлчөмсүз колдонуунун өзүн ысырап деп айтат экен. Баягы динибизде ошентип айтат. Демек, исраф бул харам, бул арам нерсе. Эмне дегенде ал чен өлчөмү жок, Алла Таалам берген неаматты, берген жакшы нерселердин бардыгын колдонуп атасыз, туура эмес жака. Анын эртең сурак соолу бар. Ал жерден мунун аркасынан кесепетинен бир эле адамдын өзүнө эле эмес, зыян, балким коомго да зыян тиет. Ысырап кылган коомдун өзүндө да Кудай Тааланын сыноосу келиши мүмкүн. Эгерде суудан ысырап кылып колдонуп аткан болсок, туура эмес жака колдонуп аткан болсок, мисалы деле, андай боло турган болсо, биз ошонун жазасын тартып калабыз, кургакчылык менен мисалы. Эгерде акча тыйыны чачып аткан болсок, берген байлыкты туура эмес жака жакшы ниет менен эле сооп иш кылып атам деген нерсе менен, бирок туура эмес ысырапка жол берүү менен ар кандай той аштарды чени жок, мисалы үчүн өткөрүп, чачып, ушунчалык чачып өткөрүп аткан болсок, анын биздин ырыскыбыздын дагы кайсы бир деңгээлде кысылып калышына, же болбосо ошонун кемейип калышына бир себепкер болушу мүмкүн экенин айткым келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай айтат дейт: үнөмдөгөн бай болот, ал эми ысырап кылган инсан кедей болот деген экен дейт. Бул эми хадистерде пайгамбар жөн айткан эмес да, үнөмдүү болгон кыйынчылык көрбөйт деп айтты башка бир хадисинде. Ошондон ысырапкерчилик бул негизи жакшы бир эреже бар да. Ла исрафа фил хайр. Жакшылыкта ысырапкерчилик болбойт. Садака, зекет, мисалы үчүн дейли, бирөөгө жардам берүү, муктаж инсандардыга кол кабыш кылып жардам кылуу, убактыңызды бөлүү, мисалы үчүн дейли, илим жолунда, же болбосо жакы бир элдин, улуттун, үммөттүн жакшы бир өнүгүүсү жолунда жакшылыктарыңыз аябай энергияңыздан, мисалы үчүн күчүңүздөн бөлүшүү, бул ысырапкерчиликке жатпайт. Кама ла хайра фил исраф. Кандай эле ысырапкерчиликте дагы жакшылык болбойт дегендей эле. Жакшы деп ойлойбуз, бирок төгүп чачып салабыз, мунун аркасында жакшылык болбойт деп айткан пайгамбарыбыз. Бул бүт айтылып аткан сөздөрүбүздүн баары пайгамбарыбыздын жашоосунан алынган сөздөр. Же болбосо ошонун уламаларыбыздын айткан сөздөрүнө байланышкан. Демек, мунун өзүнүн сөз түрдө бир сыры бар, пайдасы бар деп ойлойм. Рахмат, Аллах разы болсун. Албетте, ысырапкерчилик боюнча буга чейин дагы буну тыюу иретинде көптөгөн аракеттер дин башкармалыгы тарабынан болсун, имамдар толугу менен дин башкармалыгынын алдында аракеттери жасалып келди. Андан кийин мына жакынкы эле күндөрдө, ушу өткөн жылдары дейли, мамлекеттик деңгээлде ысырапкорчулукту тыюу иретинде, албетте сиз жогорудагы аш тойлордо деп дагы айтып өттүңүз. Мына ошол аш тойлордон баштап ысырапкерчиликти тыюу аракеттери абдан болуп келди. Ички иштер министрлиги тарабынан эгерде бир жерде мисалы өлүм жетим болуп аткан болсо,
бул министрликтин жергиликтүү өкүлдөрү, милиция кызматкерлери дагы мына ошол жерлерге барып, баягы бизде караш деп коет, андай чоң бодомал союуга бир тыюу иретинде көзөмөлгө алуу аракеттери болуп келди. Чынында бирок мына ушул азыр канчалык деңгээлде уланып атат, ошол аракеттер канчалык деңгээлде оң натыйжа бере алды? Ушул туурасында айтып өтсөңүз. Эми биз эгемендүүлүк алгандан бери эле бул аракеттер болуп келе жатат, негизи жок эмес, жок деп айта албайбыз. Эми ысырапкерчилик кылып, эми баягы биринчи жылдарында, балким 90 жылдарда анча деле жетишсиздик болуп, адамдар кыйын заман жашады. Бирок кийин кичине бир барчылыкты көрүп дегендей, адамдар кичине колдоруна акча тыйын түшүп, мүмкүнчүлүк болуп калгандан баштап анан той аштарда, жакшылык жамандыктарда бир аз ысырапкерчиликке мындай жол берилип калды да. Акча көп болсо, каада көп деп да коет. Акча көп болсо, каада көп болду. Тойдун эгер бир түрү болгон болсо, бүгүн 10 түрү бар. Эптеп эле баягы жыйылуунун, отуруунун өзүнчө бир шерине аты дейбизби, же классташтар дейбизби, группалаштар дейбизби, бөлөлөр дейбиз, жээндер дейбиз, айтор түрү көп. Акчаңды чачам десең эле түрү көп экен. Бирок ошол эле учурда жетим жесирлердин да акысы бар, бул жерде муктаж инсандардын да акысы бар экен, эстен чыгарып атабыз дагы. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде ар бир бийликтин учурунда өзүнө жараша ыкмасы менен кылынып келди, тыйылып келди. Балким бул мамлекеттик деңгээлде, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде кылынды, жергиликтүү ошол эле диний чөйрөнүн деңгээлинде. Бирок мен билгенден ошол диний адамдарыбыз бул ысырапкерчиликке каршы күрөшүү боюнча баштан эле келип күрөшүп келди да. Кайсы бир инсандардын ошол иман, билим берүү, билим алуу маселеси, казынасы балким билбегенден, толбогондон, иманынын суздугунан балким деп айтайлы, ушул нерселер эмнегедир тыйылбай келет да. Өзгөчө мисалы үчүн ар бир улуттун өзүнө жараша ысырап кыла турган жагдайлары бар экен, жактары бар экен. Мисалы Кыргыз элинде өзгөчө биз баягы өлүм житимдерди көбүрөөк мындай эме кылат экенбиз, ысырап кылат экенбиз. Бүгүн эми тойлордун түрлөрү көбөйдү. Тойлор үйдө өтпөй калды. Бүт эле ресторанда өтөт, мисалы үчүн. Же ресторанда болгондо дагы мейли чамасына жараша болсун дейин десеңиз, кыяматтын белгилеринен ушул нерсе, баягы кедейлер бири-бири менен жарышып калат дейт го, үй куруу, бийик үй куруу, асман тегин үй курганда. Ушул ошонун жанында эле мен ушундай айтмакмын да, баягы той аш кылганга да жарышып калат депчи. Колунда балким соёруна малы жок мисалы, аны карызга алат, же болбосо ошол нерсе. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы мына азыркы президентибиз дагы, азыркы өкмөт, ошол эле диний чөйрө муфтийибиз, Азирети муфтийибиз баш болуп, уламалар кеңеши бардыгы биригип, ошол ысырапкерчиликке каршы күрөшөлү. Мунун жолу эң башта бир маалыматтандыруу менен болот экен. Анан адамдын экинчиси эркине коюлат экен. Анан анын жанында бир мыйзамдар чыгарылса экен, чектөө. Себеби Алла Тааладан коркпогон инсан дем мыйзамдан да кээде коркпой калышы мүмкүн экен да. Бул башта көзөмөл жогоруда сиз айтып өткөндөй, дин кызматкери тараптан айтылып келди, мамлекет тараптан колдоо тапты, катуу текшерүүлөр, тыюулар болуп келди. Бирок бул нерсе азыр солгундап калгандай. Анан дагы кандай сунуштоолор сизден, эмне кылып дагы токтотуу аракеттери? Мен айтат элем, адамдарга идеологиялык жактан гана, түшүндүрмө менен гана, ушул дин, иман, адеп, ахлак жактарынан гана абдан көп диний кызматкерлерге, анан биздин ушул исламды жашап келе жаткан бир туугандарыбыздын ар бир өзүнүн жакындарына, туугандарына өзүнөн баштоо жагынан кылыш керек деп ойлойм. Себеби эч бир эрежеде дагы, динде да жазылбаган эрежелер бар экен да, мына ысырапкерчиликти кылып аткан инсандарда чамасы келбейт, адам бирок ошону аткарып атат. Карызга батып атат, андан кийин миграцияга кетип атат, күчөп атат миграциябыз. Канчалык инсандарыбыз кредит алып атат, банкта карыз болуп үйлөрүн алдырып атат, канчалагын үй бүлөлөр ажырашып атат. Эгер кесепетин карай турган болсок, натыйжасын карай турган болсок, абдан зыянга кетет турган. Мисалы, 1 минутада, мына жөнөкөй эле бир мисал айтайын, 1 минутада 10 тамчы кранды жаап койбосок, жана агызган эмесин 10 тамчыдан эме кылса, агып турса, 1 минутада тык деп агат да, бул минут секунд сайын эмес. 1 минутада 10 тамчы болсо, бул 1 айдын ичинде 170 литр суу агып кетет экен. Бул деген нерсе эртең кургакчылыкка себепкер болушу мүмкүнбү? Толук эле мүмкүн. Болбосо, мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда муну да үнөмдөгөн баягы саа деп өлчөмдөр бар эмеспи? 750 кичинекей бир 1 литрге жетпеген 1 миллиграммдык бир эме менен даарат алганга 3 литрлик идиш бар экен. Бүгүн ошол менен кусул бой абдес алганга, жалпы даарат алганга мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бар экендигин айтып атса дагы, бүгүн кечке сууну колдонууда, электр энергиясын колдонууда, ошол эле мисалы үчүн жеп ичкен нерселерди колдонууда, кийген кийимдерди колдонууда, кийбей турган болсоң башкага жардам берип бер ошо кийимиңден. Бул ал дагы маданиятыбыз алсыз болуп баратат да. Ошондуктан мунун баардыгында биз кайра келип токтоткула, келгиле айнанайындар.
ысырап этке жол бербейли деген нерсеге айтышыбыз керек болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтып атпайбы? Мисалы, өмүрүңдү кандай өткөрдүң, мындан сурайбыз дейт, кыямат Алла таалам сурайт. Ошол эле учурда илимиңди кайдан алып, кандай жолго жумшадың, андан сурайт кыяматта. Ошол эле байлыгыңды кайдан таптың, кандай жол менен таптың, эмнеге сарптадың деген нерсени дагы сурайт деп атпайбы? Ошондуктан бул суралып турган болсо, биз кылып жаткан, берип жаткан нерсебизден да сөзсүз суралат экенбиз. Өзгөчө мына ошол той аш менен жаман, жакшылык, жамандыктардын ысырап кетишинен абайлаш керек болот. Биз бул жаатта бүгүнкү күндө албетте мына роликтер тартылып атат. Мамлекет башчыбыздын баш эмесинде өзүнүн айткан сунуштамасы менен дагы атайын жамааттар, фонддор, ар кандай муфтияттын өзүндө деле бул көрсөтмө нерселер болуп атса деле, бирок мен ойлойм дагы көбүрөөк түшүнүк бул аталарга, энелерге, аксакал даанышмандарыбызга, молдо имамдарыбызга, биздин элибиздин каймагы болгон башчыларыбызга үлгү болуп, ушу мамлекеттин башында туруп аткан инсандарыбыздан баштап, айыл өкмөтүнө чейинки инсандарыбыздын бардыгына милдеттенет деп ойлойм. Мына ошолор айтып деп өздөрү көрсөтүп берсе, калган элдин баары артынан кетет деп ойлойм. Албетте бул биринчиден дин кызматкерлери тарабынан айтып жеткирүү, ыкна жолу менен түшүндүрүп, анан көзөмөлдө болгон болсо бир топ терс таасирлер жоголот экен. Рахмат сунуштарыңызга дагы. Эми ошол эле учурда чынында жогоруда ысырапты бир эле жеп ичүү тарабында эмес, бирок жеп ичүү тарабында биз мисалы элибизде калыптанып калган нерсе кичинебизден бизди баягы ысырапкылчылыкка жол бербегенге үгүттөө мындай убал болот деп. Ушундай бир сөз бар эле. Бүгүн канчалык колдонулуп атат билбейм, убал болот. Нандын күкүмүн таштаганда, нанды бүкүл эле мындай бир туурамын ыргытып жиберип эмес, мындай бир күкүмү жерге түшсө дагы кой бул нерсе убал болот деп ошондой бир түшүнүк элдик жомоктор менен дагы айтып жеткирилчү, ошол эле учурда сөз менен дагы бүгүн убал болот деген канчалык айтылып атат билбейм. Чынында артып калган нандар ошол таштандыга кошо кетип атат. Эми баягы аракеттер болуп атат, баягы тазалык неме тараптан деле, мына мэрия тараптан баягы пластикти өзүнчө ташта, тамак аш болсо өзүнчө ташта дегендей аракеттер болуп атат, бирок бул деле жетишсиздик да. Анан ушул кичинесинен кантип үйрөтөбүз? Ошол тарабындагы бир оюңузду айтып өтсөңүз. Убал болот деген сыяктуу кичинесинен балдар ыргытпаса тамак ашты, ошол тарабындагы бир балага каалаган нерсени алып бере берүү бул тарбия эмес. Кандай эле пайгамбарыбыздын хадистерине алайык, ар бир адам каалаган нерсесин жей бериши дагы бул ысырап болуп эсептелет. Балага кичинекейинен кээде жок дей билиш керек ата-энелер. Азыктын кээде үйдө жок экендигин бала кээде мисалы үчүн бир ачка калуу эмес, эң азынан белгиленген үнөмдөө эмесине өтүш керек. Ошону эң негизги көрсөтө турган нерсе муну сөз менен көрсөтүүнүн жанында эң негизгиси таасирлүүсү да бул ата-энелер өздөрү көрсөтүш керек болот. Жашап көрсөтүш керек болот. Барган жеринде тое жеп, кечке тамак аштан, той аштан колу бошобой эле дасторконго бир олтурса, кыргыз өзү 6-7 саат бир отурабыз. Кудаа тоскондо таңга чейин отурат кээ жерлерде. Анан бир тамак эмес 7-8 түрдүү тамактар келип аткан болсо. Бул сиз айткандай убакыттан да ысырап болуп атат, тамак аштан да ысырап болуп атат. Ашказанга ысырап болуп атат, ден соолугубуз кетип атат. Рызкы Алла таалам берген неамат рызкыларды кайсы бир деңгээлде биз чачып атабыз. Ошондон күнөө кылуу бул билесиздер баягы арам нерселер айтылат, тыйылган нерселер күнөө кылуу. Күнөө үчүн дагы мал байлык сарптоо дагы кээде мисалы үчүн жаман иштерге мал байлык сарптоо дагы кээде ысырап болуп эсептелинет. Жакшы ниет кылып, мен Кудаа тосуп атам, мен элге тамак аш берип атам деген ниет менен болушу мүмкүн, бирок мен атайын статистикаларды ала келдим эле, жаза келдим эле. Токтолуп кетсеңиз? Ошого токтолуп кетейин мен сиздерге. Мисалы үчүн атайын дүйнөлүк ушул азык затты көзөмөлдөгөн уюм бар да. Ошол учурда ООН деген неме уюм бар. Ушулардын баарын иликтөөсүнүн натыйжасында 10 миллион адам ачкачылык менен жетишпегендиктен өлөт экен негизи бир жылдын эмесинде. Ошол учурда 2,3 миллиард адам деп. 2022-жылкы ковидтен кийинки абалда 2,3 миллиард адам ачкачылык менен ачкачылык коркунучунда турат экен бүгүнкү күндө. Мейли Африка мамлекеттери, Азия мамлекеттери жалпылап эле. Өткөн жылда 1 миллиард 300 миллион тонна жей турган азык заттар ташталып турду негизинен.
дүйнө боюнча. Бул не деген мындай карап көрсөңүздөр, канчалаган акча, канчалаган азык заттар кетти жөнүндөчү, таштандыга. Анын өнүккөн өлкөлөрдөгү өзгөчө мындай таштандылардын %40 жесе боло турган нерселерди таштап атат да. Бүгүн деле биздин Кыргызстан деле ысырапкерчиликке жол берет. Бүгүн деле биздин Кыргызстан мына ушундай бир адат эме кылган, той аштарда өзгөчө мына ресторандарга барганда көрүп атабыз. Ошол жерден алып кетпесең, түйүп кетпесең, ошону бойдон алып барып таштандыга таштап атышат ошону. Канчалаган тонналаган таштандылар, балким Бишкек шаарында эле, чоң Ош шаарында эле той аштардан бир күндө эле канчалаган жүздөгөн, балким тонналаган таштандылар кетип калат. Кудай сактасын. Изилдөөдө 1 миллиард адамда өтө дефицит, мындайча айтканда жетишпегендик бар экен. Күндө 10 миллион 80 миң нан ысырап болот экен күндө. 10 миллион 80 миң нан. Балким орточо бир нан эсептеп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол эле жылда 11 миллион адам туура эмес тамактануудан улам каза таап атат экен. Бүгүнкү күндө акыркы бир эме дагычы 11 миллион адам туура эмес тамактангандан ашказаны ооруп, ашча жеп алып, ачка жетпей калып олтуруп, ошондой. Ошондон ысырапта сиз айткандай ачкалыктан өлгөндөр дагы болуп атат. Болуп атат. Ошол үчүн ысырап да болуп атат. Ашказанды бузуп, андан кийин ар кандай ооруларга себеп болуп, ошол эле боор, жүрөк көтөрө албай калып атат. Мисалы жегенден ар кандай жейт тамакты эме алганда, ошол эле бөйрөк, ошонун баардыгы албетте бул чындыгында биздин ысырапкерчилик абдан чоң бир жол ачып атабыз дагы. Менин коркконум, Кудай Таалам асмандан жамгырды жадырбай коёбу экен деп коркобуз. Жерден биз көрүп бир эле түстүү топурактан түрдүү түркүн таттуусу дагы, ачуусу дагы, жей турганы дагы, көздүн жоосун ала турганын дагы нерсени чыгарып аткан топурагыбыз эртең бир дан азыктарын биз ойлогондой, биз мөлжөгөндөй өлчөмдө чыгарбай калабы деп коркобуз. Бул деле Кудай Тааланын сыноосу. Эмнеге? Себеби ысырапкерчиликке биз жол берип атабыз. Муну билип турган инсандарыбыз унчукпай калып атабыз. Колунан мүмкүнчүлүгү болуп аткан инсандар тыя албай калып атабыз. Ошондон жеп ичкен деле эмес, колдонгон буюмда дагы, убакытта дагы, ошол эле биздин акылды Алла Таалам неамат катарында берген болсо, акылды да колдонууда дагы, эгер акылыбызга илим менен даанышмандуулукту бербей турган болсок, дейт акылга, анда бул да ысырап болот да. Анда акылга ар нерсе кирет. Жада калсак кыялдын дагы өзүнө чегине коюп, ысырапка жол бербесин. Кыялданганда дагы депчи. Устаздарыбыз, алымдарыбыз ушуну айтат да. Демек кыялданганда дагы ашыкча эле кыялданып жата бербестен, боло турган нерсени кыялданып, максатты коюп, анын аракетти кыл, бош убактың калбасын. Бош убакыт калса дагы аны кичине болсо да эс алууңа бер, үй бүлө бала бакканга бер деген маселе. Бүгүнкү күндө мынакей баягы бешиктен бели чыга элек кезде деген сөз бар эмеспи? Кичинекей жаш балдарга дагы ушул телефон менен алаксуу. Мектеп окуучулары телефон менен алаксыганы, чоң адамдар деле телефон менен көп баягы алаксып калуу аракет көрүнүшү байкалат да. Көп адамда. Эми аларга дагы албетте бул ысырапкорчулук тарабы убакытка карата, айрыкча жаштарга багыт берүү иретинде насаат айтып өтсөңүз. Албетте илим билимге умтулуу тараптарына убакыт бөлсө дегендей. Алла Таалам адам баласын жаратып, ар бир мүчөбүздүн өзүнүн садакасы бар да. Ар бир муундун керек болгон болсо. Муундар бар адамда, муундарыбыз көп. Ар бирине өзүнүн садакасы бар. Эмне кылып садакасын бериш керек десе, баарына эле акча бериш эмес, акысын бериш керек болот. Акылдын акысын бериш керек. Ийилип аткан Кудайга шүгүр муундардын акысын бериш керек. Ошондон ушул акылды, эсти, мүмкүнчүлүктүү, бүгүнкү жаштык бир чоң бир неамат. Ушул убакыттарды бир ганимет олжо билип, бүгүнтөдөн эртең келечегиңде сен кыйналып жашабай турганчалык деңгээлде болушуң үчүн бүгүнтөдөн илим алышыңар керек деген маселени коет элем. Илим эң биринчи нерсе. Экинчиден ошол эле убакытты туура пайдалануу маселеси. Тайм менеджмент деп бүгүн тилде айтып атат. Убакытты туура пайдалануу деп айтайлычы. Эмне дегенде бүгүн убакытын туура эмес пайдаланып, сиз айткандай телефондон, компьютерный залдардан чыкпай отурган балдар канча үйүнөн качып кетип, 2-3 күндөп табылбай, араң таап барып караса бир жанагындай ойной турган компьютерлик залдан табылып, ачка, жарым ачка эс болуп калганчалык деңгээлде болуп атат балдардын абалы. Мунун жаштыгы кетип атат, мунун акылынын курчтугу кетип атат, көздүн нуру кетип атат мисалы үчүн да. Эртең бул үй бүлөлүү болобу? Эртең бул балдардын тарбияланган кандай ата болот? Муну бүгүнкү жаштар ойлонуш керек. Бүгүнкү ден соолугун алса, эртең өмүр бою Кудай Таалам берекелүү өмүр берсин. Өмүр бою карыган өткөнгө чейин ошо ден соолугунун зыянын көрүп чоңойгон муунду биз каалабайбыз.
Ошондуктан биз балдарыбызга бүгүн ата-энелер өзгөчө туура заманын пайдаланып коюп бериш керек. Анан бош убактысы калган болсо, пайдалуу ар кандай кружоктор бар, мектеп окуу эмелери бар, спорттук эмелер бар. Мүмкүнчүлүк абдан көп. Айылда болсун, шаарда болсун. Айылда болсо албетте жумуш бар. Мал чарбачылыгы бар, дыйканчылыгы бар. Мына жаз келе жатат. Өзгөчө шаардагы балдар өзгөчө. Бош калып атат дагы. Буларга сөзсүз түрдө бир жумуш таап бериш керек. Жок, бул жумуш болбосо үйдө, анда сен аны бир кружокторго бер. Акчасыз деле бүгүн толтура кружоктор бар, жакшы пайдалуу. Бош таштаба. Эмне дегенде, жалгыз адамдын шериги шайтан болот деп атат. Эки адам болсо да үчүнчүсү шайтан болот дейт. Кайсы бир деңгээлде демек шайтан бизди, жаштарыбызды жөн калтырбайт. Бул келечек муун деген. Эртең биз келечек муунубузга өзгөчө Рамазан айында пайдаланып айтып атабыз. Эмне таштайбыз? Ошондуктан ыймандуу жаштарыбыз абдан көп. Кудайга шүгүр дейм бул жагына. Бирок ошол эле учурда оюн зоокко берилип, кайдыгер капилетте жүргөндө жаштарыбыз жок эмес. Ошондуктан анын эң негизги жоопкерчилиги кимде турат десе, биринчи ата-энеде, экинчи мугалим, үчүнчүсү анан коомчулукта ушуларды оңдоп аткан жалпы коомдо турат негизи жоопкерчилиги. Рахмат, Аллах разы болсун. Мына ошол эле учурда бүгүн мен жакын деле кабардар болуп калдым. Мына ушул өз оюн ачык айтуу кенен болуп атпайбы? Ажылык умра алдыбызда мынакей ажылык турат. Умрага барып аткандар бар жыл ичинде. Мына ошол жерде кеткен чыгымдар адамдардын көзүнө чынында көрүнүп атат. $1000 баштап $1500 чейин ушундай бир чыгымдар бар. Албетте ал жерде умрага барып келүүдө тамак ашынан баштап учак билеттери, виза, ошол эле учурда ал жактагы мейманканаларга болгон төлөмдөр, транспорт, жалпы ушул сыяктуу чыгымдар. Анан умрага барып келгендердин саны көбөйүп атат жылдан жылга. Ошол эле учурда буга туура эмес карап дагы. Ал жака кеткен чыгымды ысырап катары көрүп, ошол эле учурда мындай бейбечарага деле берсе болбойт беле, сөзсүз деле бир умрага, ажыга барбай деген сыяктуу пикирде болгондор да бар да мекендештерибизде. Сиз кандай дейсиз? Канчалык туура айтып атат алар? Ошол эле учурда сиз өзүңүз дагы мынакей бир жылда жок дегенде бир рет мүмкүнчүлүк болуп калган кезде умра башчы катары барып ал жерде устаз, өзүңүз тил билесиз, өзүңүз шарият тарабындагы мыкты билесиз, бул тармакта көптөгөн кызматтарды кылып келе жатасыз. Менин оюмда ал жерде сиздер айтчу сөздөр, ошол хайыр, садака берүү, муктажууларга жардам берүү сыяктуу сабактар дагы ал жерде айтылып, берилип, анан келгенден кийин биз жетишпеген бир туугандарыбызды ойлошубуз керек экен, мамлекетке кол кабыш кылышыбыз керек экен, көпүрө салышыбыз керек экен, жол салышыбыз керек экен, мечит, медресе, мектеп дегендей жардамдашуу тарабы болуш керек экен деген түшүнүүккө келгендер барбы? Бул сиздин немеңизде, байкаганыңызда, байкооңузда? Аят бар го бизде, "Куллун я'мал аля шакилатихи" деп. Ар бир адам өзүнүн характерин, табиятынын талабына ылайык мамиле кылат да, ойлонот деп айтайлы. Ошого жараша мамиле кылат башкалар менен. Мен айта турган нерсе, сөзүмдүн башында айткандай, ла исрафа фил хайр. Жакшылык, сооптуу амалдарда ысырап болбойт. Намазды канчалык көп окусаңыз, ысырап жок. Орозону колунан келишинче көп, күндө эмес. Мындан эмес, күндө эмес, жыл бою эмес. Канчалык көп тутсаңыз, андан Рамазан айынын сыртында деле ысырап болбойт. Алланын жолунда садаканы канча көп берсеңиз, кайыр садаканы муктаждарга, жетим жесирлерге, окуучуларга жана башкаларга, мында ысырап болбойт. Ошондой эле хаж жана умра маселесинде да канчалык көп барсаңыз, ошончолук деңгээлде сооптуу эле болот. Бул деген жерден бул да ысырапкерчиликти көрө алган жерим жок. Энди ысырап жок. Арап деп айтып аткан жокпузбу? Жок, андай нерсе жок. Мен мисалы үчүн тарыхтан билген эме боюнча улуу инсандарыбыз, ошол эле Имам Бухарилер, ошол эле Хасан Басрилер, чоң-чоң Абу Ханифалар жана башка чоң-чоң аалым уламаларыбыз, мисалы үчүн өмүрүндө 10дон ашуун жолу ажылыкка баргандыгы айтылат, 40 жолу, 45 жолу баргандар айтылат да. Бул өзүнүн чамасы, күчү келип аткан болсо, эмне деп тоскоолдук. Бирок ошол эле учурда туура кошунан ачка жатып, сен өзүң ток болгон болсоң, ыйманың толук эмес дейт. Бул инсандар кечке эле ажыга же умрага барып атып,
кошунасын унутуп койду дегендикке да жатпайт. Себеби ажылык умра ушундай ыйык жерлер барган инсандын жүрөгү сөзсүз ачылат. Анын ибадатка болгон ашыктыгы, анын жардам берүүгө болгон ашыктыгы, биз барып аткан инсандар биринчи жолу намаз окуп атат. Барганда менен барганда кээ бирлери биринчи жолу динден кабардар болуп барып атат умрага. Ошол жерден 5 убакыт намазын окуп кайтып атат. Ошол жерден арагын тооба кылдым, таштадым деп кайтып атат мисалы үчүн да. Ошол арам иштерин тооба бердим, точканы койдум деп кайтып аткан инсандар келип бул жакта кайра өзүнүн үйүндө, мекенинде сиз айткандай башка инсандарга жардам берүүнүн жолдорун издеп атат. Берип атат жардам. Бул жакшы эмеспи? Анын ордуна алып барбадым. Ага чейин бербеген болушу мүмкүн мисалы. Аны бер десең деле бербейт. Бар десең деле баргандан кийин намаз оку десең окубайт мисалы үчүн. Бирок ошол жерге барганда түшүнүк калыптангандан кийин, ошол жердеги кыйынчылыктарды көргөндөн кийин, сапар өзү кыйынчылыкта. Баргандан ыйык жерлердин өзүнүн касиети, өзүнүн сыры бар, аны көргөндөн кийин кадимкидей инсан өзгөрөт. Демек, бул жерден маселе умрада эмес. Маселе инсандарда. Маселе хажда эмес. Маселе ошого карап аткан инсандын мамилесинде. Туура кээ бир инсандарыбыздын окуялар бар экен, ажыга баргандан көрөк, андан көрөк ушул жардам берип, ушул адамга жардам берейин деген экен, ажыга барып келгендей бир башкалар көрүптүр дейт, сооп алган экен депчи. Туура ал дагы өзүнчө бир маселе. Ал эми бардыгы үчүн эмес, кээ бир инсандар үчүн боло турган нерсе. Ошондуктан бул жагынан биз ойлоно турган нерсе, бүгүн ажылык умрадан кийинкисинен көбүрөөк коркуп ойлонуп аткандар бар. Келгенден кантип жашаймын, кантип жүрөмүн, тыйылып калат экен деп коркуп барбаган андан көп мисалы. Ошондуктан биз коом калыптанып келе жатат. Раматылык Чубак ажыкебиз Алла ыраазы болсун, жалгыз өзү болсо деле коомду эң төмөнкү катмардан баштап кандай адамдар болсун биринчи даражага чыгарып, дин деген эмне, намаз деген эмне, ар бир маселе суроолорго жооп берип отуруп, белгилүү даражага жогорулатып койду эле. Эми калган диний инсандардын, дин жактагы инсандардын дагы иманын кубаттанып турушун ар бир каалайт экен да. Бирөө өзүнө азыкты китеп окуу менен алган болсо, бирөөсү намазга барып алган болсо, бирөөсү умрага барып жандуу алып келет экен. Ошондуктан ага менимче тоскоолдук болуп, көрө албастык кылып, же болбосо ичкүйдүүлүк кылып, же болбосо түшүнбөстүк кылып туруп, жөн эле сүйлөй бергендин өзү деле кээде ысырап деп айтам. Албетте. Эми мына ушул жерде ажылык умра деп да калдык. Бир эле ал жака кетип аткан чыгым эмес, бүгүнкү күнү саякаттап туризм абдан сырткы болгон туризм абдан күчтүү бул жерде. Көптөгөн инсандар. Эми мисалы 10 миң деген адам умрага барып аткан болсо, бир 40-50 миң деген, 100 миң деген болушу мүмкүн. Жыл ичинде баягы сырткы саякаттарга чыгып аткан туризм. Ал жака канчалаган чыгым кетип атат, бирок бул нерсе байкалбагандай да. Анан келип келип араптарды байытып атасыңар дегендей бир түшүнүк. Биз моундай болдук да. Мечит курулуп калса да, мен айтайын дегеним бул жерде. Ооба. Мен айтайын дегеним бул жерде эми бир кайда дейли, бир Дубайга барып келсе, Европаны кыдырып келсе, мен башкаларга жардам беришим керек экен деген түшүнүккө келүү бул күмөндүү. Ал эми Мекке, Медина, ал жерде ибадат, ички жан дүйнө ала турган руханий азыктар. Буну алгандан кийин адам акыретин дагы көбүрөөк ойлоп, мен бар тыйынымды алып кете албайт экенмин. Аны алып кетүүнүн жолу бир гана садака берүүдө, зекет берүүдө, мусулманчылыгымды аткарууда экен. Кошунам кыйналып аткан болсо, ага жардам берүүдө экен. Ага жардам берүү аркылуу өзүмдүн мүлкүмдү, тыйынымды акыретке алып кете алат экенмин, соопсуз эселеген ушундай бир сооптор берилет экен деген түшүнүккө албетте мына ошол умрада, ажылыкта келет деп ойлойм да, сөзсүз түрдө. Албетте, албетте. Ошон үчүн кээ бирки мына биздин жанагы ажы, умра, жосом ошо туризм деп атпайсызбы, туризм эмесинде бул өзүнчө карала турган маселелер негизичи. Адам баласы саякатташ деле керек, ага деле уруксат. Мисалы шариятыбызда ошол эле зиярат ниети менен келет. Бул саякат эмес. Мисалы мечиттер курулуп калса, мектеп менен мечиттин саны көбөйүп кетти, мечиттики дагы көбүрөөк болуп кетти деп аны салыштырабыз. Экөөнүн функциясы эки башка нерсе. Бул ибадат кыла турган жай, жөн гана жай. Ал жерден балким кичине таалим тарбия жумасына бир жолу гана болот. Жума күндөрү. Ошол эле учурда мечиттер мектептей чоң каңгыраган эмес. Мектептей функциясы да жок, андай укугу да жок. Балдарды кечке алып отуруп ал медресе менен мечитти салыштырбаш керек. Мектептин орду функциясы таптакыр, ал билим берүү, ал билим берүү. Ошондуктан муну салыштыруунун өзү туура эмес. Көп болгон болсо, канчалык көп мечит болгон болсо, руханий үйлөр көп болсо, Алла Тааланын үйлөрү, ошончолук көп кылмыштуулук азаят дегендиги, ошончолук арам иштер тыйылат дегендиги, ошончолук эле коом оңолот дегендиги. Муну тескерисинче илим, билимдүү жаштар саны көбөйөт дегендик гана маселе. Эгер туура алып кетсек, экөөнү тең. Ошондой эле умра маселесинде дагы, хаж маселесинде деле
ошондой эле назар менен карашыбыз керек. Бул жерден коркконум жөн гана умрадан келгенден кийин алып жүргөн инсандарыбыз, барып келген инсандарыбыз кайра мурдагы ошо умрадагы жүргөн руханий атмосферасын жоготуп, кайра мурдагы калыбына кайра келип калгандыгында. Эмнеге дегенде коом өзүнүн кыла турган нерсесин кылат, чөйрө деген таасирин берет экен да. Кайра эски эмесине кетип, эски адатына кеткен кээ бир мекендештерибиз чыгып калып атат, кайра арагына кирип кетип атат. Кайра эле намазын таштап коюп атат, кайра эле ибадаттарын кемитип коюп атат. Бул зээнге кетет экен. Ошондуктан биз адам баласын жандуу, руханий жактан жандуу кармап турушубуз мыкты мамлекетибиздин бир пайдубалы. Бул нерсе өзгөчө керек. Ошол эле учурда жакында эле бизде бир эжеке кайрылып калды. Биз баягы ушул тармакта, дин тармагында жүргөндүгүбүз үчүн дагы эжеке кайрылып мындай деди: менин туугандарымдан дейт, айрыкча умрага барып келгенге менин акча тыйыным бар. Бирок келгенден кийин умра той бергенге акча тыйыным жок. Аябагандай көп ысырап болуп кетип атат деп. Эми ал нерсени биз ысырап катары карашыбыз керекпи же бар болгондон кийин ошончолук элге берилип атат да, элге сунулуп атат да, эл жеп атат да дегенибиз ушундай бүтүм чыгарганыбыз оңбу? Шариятыбызда, динибизде ажыдан кийин той кылыш керек, умрадан келгенден той кылыш керек деген нерсе жок. Башта айтайын. Аны ким ойлоп атат? Бул адат, салт. Элдер өзү ойлоп таап, өздөрү эме кылып, жакшы тилек менен илгери маат менен жөө барып келген ата бабаларыбыз. Анан жылдап айлап жол жүрүп келип, эсен аман келгенине шүгүр деп, анан элге байлап турган балким бир кичинекей эчкиси болобу, же болбосо бир кою болгонсо союп, элди чакырып, бата дуа алып, ошол жердеги жакшы нерселерди айтып берген да. Ошол максатта угуланып келген, колунда барлары гана барганда ажы калып актарда. Ошон үчүн барлары келип, кичине элге ыхсан берген, жакшылык сыйыл берген. Бүгүн умрага бүт эле байлар барды дегенден алысмын. Себеби бүгүн Кудайга шүгүр, балдары топтоп туруп жибергендер бар. Кээ бирлер өздөрү пенсиясынан топтоп отуруп, жылдап анан баргандар бар. Мисалы үчүн ажыга деле ошондой эле жиберип атат. Ошондуктан бул жерден келгенден кийинки жана сиз айткандай той уюштуруудан коркуп бүгүн умрага бара албай аткандар да көп. Ошондуктан бул ысырап деп эсептейм. Ажыдан кийинки тойду чегинен ашып кетип аткан учурлары бул ысырап болуп эсептелет. Ал колунда бар инсандарыбыз кылган болсо, аны бир жакшы бир ихсан менен бирөөгө сый кылып, бир медресеге же болбосо бир балдар үйүнө, жетимдер үйүнө, карлар үйүнө жардам берсин, же бир китеп чыгарса жардам берсин, же бир бала бакча курулушуна жардам берсин, дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Негизи ошол алып келген замзам суудан ооз тийип, курмадан берип, ооз тийип, мисалы, коло кошунасын, жакындарын гана чакырып койсун. Ал деле чакырганда деле булардын барышы шарт эмес. Көчөдөн көрсө деле салам берип, ал акыбалын сурашып, кандай экен десе келип отуруп, кичине сөзсүз эле тамактын үстүндө эмес да маселе. Сөзсүз эле бир курмандык союу эмес. Колунан келип жаткан болсо сойсун, бирок ал деле көп ысырапка жол бербеш керек. Аны туурайм деп биздин кыргыздарда тигини туурайм деп отуруп, эмне кылып атабыз? Кедей дагы ортодо, колунда жогу дагы атандашып, куру намыс калдырып, бүгүн чындап эле абдан кыйналып аткан учурубуз. Болбосо биз Кыргызстандын стандарты менен акча табат экенбиз, бирок Европа, Американын стандарты менен акча коротот экенбиз. Негизи бизде ушундай экен эле ошо. Рахмат, Марфуз, Алла разы болсун. Мен сизди 23 жылдан бери тааныйт экенмин. 2000-жылдан бери студенттик кезиңизден баштап билем дегенди мындайча айтканда. Сиз окуп келгенден кийин мынакей көп адамдарды мына жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Ла хайра фи исраф ва ла исрафа фи хайр. Мындай ысырапта жакшылык жок. Ал эми жакшылык иш кылууда ал ысраф эмес экендиги айтылган жакшы бир сөз бул жерде. Мына ушунун үстүндө тынбай иштеп келгениңиз байкалат. Мисалы, ошол эле мекендештерибизди баарын эле мамлекет жасайт, мамлекеттин милдети деп карап отурбастан студенттерге стипендия бериш керекпи? Мамлекетке жардамыбыз болсун, берели. Канча адамдарды ушул жолго келүүсүнө түрткү болдуңуз? Албетте бул ысраф эмес, жакшылык иш болуп атат. Студенттердин жатаканасы ижарага алып болсо да, мына ушул нерсени ишке ашыралы, колдойлу деп туруп өзүбүздүн мекендештерге айтып, жеткире алдыңыз. Бунун жыйынтыктарын дагы бүгүнкү күнү көргөндөр бар, албетте. Ошол эле учурда буну мамлекет салыш керек да, мисалы бала бакчаны эмес, сиз кеңеш берип үстүндө турган канча бала бакча, ошол эле учурда канчалаган мектеп, медреселер, ушул сыяктуу жакшылык иштер болуп келатат.
Буну эч ким мындай бир ысыраф болуп кетти деп ушундай бир ойго да келбейт экен. Албетте мына ушул жасалып аткан иш аракетиңиздер дагы сиз багыт көрсөтүп соопко калып атасыз. Аны жасап канчалаган мусулман бир туугандарыбыз улуу соопко калып атат. Кудай таала эселеп берет. Бул бир ысырапка эч кандай жатпайт. Жакшылык тарабы болуп атат. Кудайым кабыл кылсын дейли. Андан кийин эфирге бөлүнгөн убактыбыз дагы аяктап баратат. Жалпы мекендештерге өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып, жыйынтыктап кетсек. Рахмат, Алла разы болсун. Эми кылып аткан жакшылык иштердин баарын Алла таалам өзү көрүп турат. Кудай таалага таштап, элибизге пайдабыз тийсе экен деген тилегибиз. Жалпы жумурай журтубузга, жалпы мусулман бир туугандарыбызга ушу куттуу Рамазан айында жакшылыктар тилейм. Ысырапкерчиликтен арылуунун жолдорун издешибиз керек. Бул билим берүү, жакшы маалымат алуу, анан бир нерсе менен алек болуу, ысыраптан жакшы иштер менен алек болуу. Ошол учурда ысырапка алып бара турган себептер, жолдор бар, ошолордон тыйылуу деп айтайлы. Бул эмне десе, ошол эле акыл баягы ойлонбогондук, түрлөрүнөн жакшы билбегендик, мисалы үчүн пайдасы жерге ысырап деп баягы ойлобойт, жакшылыкты ойлойт да, бирок ысырап кылып алат да. Жакшы жаман ажырата албайт, кожо көрсүн, эл көрсүн деген сыяктуу себептер бар. Ушул сыяктуу ыйманыбызды алсырата турган нерселерден алыс болсок деймин. Анан эң негизгиси ынтымак, биримдик болсун дейм. Ошол айлар биз үчүн ынтымак, биримдиктин айлары. Анан өзүбүздү руханий жактан дагы байытып, бийиктете турган айларда келиңиздер, колдон келишинче жакшылыктарды талаада себилген байлык сыяктуу, неамат сыяктуу терип алуунун жолдорун издейли. Рамазан айы ошондой ай. Буюрса, ысырапкерчиликтен Кудай сактасын. Ооз ачыруу кылып атасыздар мынакей, кээ бирлери ооз жаптыруу да кылып атат. Ысырапкерчиликте да ошондо деле жеп ичкенде да абайлап, болуп кетиши мүмкүн экен. Баарыңыздарга жакшылык тилейм. Алла кабыл кылсын. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, бизге берилген убакытта соңуна чыкты. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала тараптан улуу соопторго жетүүнү Аллахым баарыбызга насип этсин. Эл журтубузда ар дайым тынчтык, амандык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматулло ва баракатух. Берекелүү Рамазан программасы.